Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМКсынын төрагасы Саймомин Ятимов менен Ош облусунун Чоңалай районундагы кыргыз-тажик чек арасында жолукту. Акыркы маалыматтарга таянсак, сүйлөшүүлөр жыйынтыкталды, бирок эки тарап бирде келишимге келе алган жок. Абал туруксуз бойдон калууда. Эскерте кетсек, Кыргызстандын чек ара кызматы 4-июнда Чоңалай районундагы Унжу булакта тактала элек жерге контейнер орното баштаганын жана Кыргызстандын аймагына 1000 метрде кирип келгенин кабарлаган. Чек арадагы кырдаал, адамдарды эвакуациялоо иштери башталды. Чоңалай районунун Үңжү-Булак аймагынан карылар, аялдар жана балдар эвакуацияланып жатат. Бул тууралуу жергиликтүү тургундарга таянып 24 KG маалымат агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, бардык эвакуацияланган элдерден айылдан чыгып кетүүнү, ошондой эле Дарот Коргон конушуна келүүнү суранышканы такталды. Алгач алар сүйлөшүүлөрдү Камчыбек Ташиев жүргүзүп жатат деп айтышкан. Кийинчерээк башка жака кетүүнү өтүнүшкөн деп билдирди редакция. Министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кырдаал боюнча азырынча комментарий бере элек. Булак эркиндик медиа. Садыр Жапаровдун кортежи жол кырсыгына учурап, жан сакчысы каза болду. Бүгүн 4-июнда өлкө башчы Садыр Жапаровдун кортежинин унааларынын бири Ысык-Көл районундагы Ананева айылына жакын жерде жол кырсыгына кабылды. Маалыматты президенттик аппараттан тастыкташты. Бүгүн 4-июнда өлкө башчы Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда жүргөндө коштоп бара жаткан унаа жол кырсыгына кабылды. Ысык-Көл районунун Ананева айылына жакын жерде коштоп бараткан кызматкерлерге бекитилген унааны каршы тилкеден чыккан жеңил унаа сүзгөн. Алдын ала маалымат боюнча каршы тилкеге чыгып кеткен унаанын айдоочусу мас абалында болгон. Бул жол кырсыгынын кесепетинен УКМКнын 9-кызматынын кызматкерлеринин ичинен 3-өө жаракат алып, бирөө каза болду деп билдиришти президенттик аппараттан. Булак Ринкейжи. Тик учактын кулашы жөн эле кырсыкпы же? Ош облусунун Алай районунда кыргыз-тажик чек арасына бараткан Коргоо министрлигинин Ми-8 тик учагы кулады. Алдын ала маалыматтар боюнча кулаган тик учакта УКМК башчысы Камчыбек Ташиев болгон эмес. Ал Алай районуна экинчи тик учак менен барган. Бул окуя чек ара кызматынын өкмөт аралык комиссиясынын мүчөлөрүнүн, айрыкча анын төрагасынын коопсуздугун көзөмөлдөөгө маани берилиши керек экендигин көрсөттү. Бүгүнкү Алай районундагы кырсыктын артында геосаясий максаттарды көздөгөн башка өлкөлөрдүн кызыкчылыктары бар болушу мүмкүн. Мисалга, ушул кулаган учактын кайдан келгенин карай турган болсок, Орусия Кыргызстанга 2019-жылы кайтарымсыз негизде берген 2 Ми-8 МТВ тик учагынын бири болгон. Андан мурунку 2018-жылы Ысык-Көлдүн түштүк эңилчек мөңгүсү тарапта Ми-8 МТВ үлгүсүндөгү аскердик тик учагы кырсыкка кабылган. Тик учак альпинисттерди куткаруу учурунда шамалдан улам капталы менен түшкөнү маалымдалган. Бактыга жараша андан 4 адам жабыркаган. Курмандыктар болгон эмес. Аскер прокуратурасы тик учактарыбыз альпинисттерди ташыган аба таксисиби деп авиациялык экспертизанын негизинде тиешелүү тараптар жоопко тартыла турганын эскерткен. Бул окуяны жөн гана кырсык катары карабашыбыз керек. Эң эле башында чек араны тактоо, макулдашуу үчүн түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүнүн коопсуздугун көзөмөлдөө маанилүү. Андан кийинки орунда алардын колундагы карта, маанилүү кагаздар, алардын жеке маалыматтары тыкыр кайтарылышы керек. Мындай кырсыктар буга чейин болуп келген жана көпчүлүгү айрым күчтөрдүн колу менен жасалып келет. Дагы бир мисал. Кыргыз элинин улуттук маселеси болгон Көмтөрдү козгойм деген кыргыздын көптөгөн мыкты уулдары өмүрлөрү менен кош айтышкан. Алардын сапашында кыргыз элинин алгачкы өкмөт башчысы Насирдин Исанов турат. Анын өмүрү кыйылгандан кийин көптөрү Көмтөр боюнча көйгөйдү козгой албай, оозун тыйып калышкан. Эгер бул жолу чек ара маселесин чечүүгө катуу киришкен бийликтин өмүрү кыйылса, анда чек ара маселесин чечүүгө эч бир кыргыздын азаматтары дай албай калат. Эсиңиздерде болсо, бүгүн 4-июнда Кичи Алай айылында аба күчтөрүнүн тик учагынын авариялык абалда конуусунун кесепетинен жабыркагандар болгон.
Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кичи Алай айылындагы тик учак окуясы тууралуу маалымат алынган. Анын натыйжасында жабыркагандар бар. Окуя болгон жерге Ноокат жалпы дарыгердик практика борборунун 3 медициналык тез жардам бригадасы жөнөп кеткен. Жабыркагандар алынып келенсе, кошумча маалымат берилет. Булак Уа Кейжи. Акылбек Жапаров менен Динара Кутманова Кумтөр боюнча алгачкы утушту жасашты. Кумтөр кенин иштетип жаткан Центра Голд жана анын дочерний фирмасы Кумтөр Голд компаниянын ишмердигин текшерүү боюнча президент Садыр Жапаров түзгөн мамлекеттик комиссия анын башында турган Акылбек Жапаров жана орун басары Динара Кутманова Акаевтан баштап Жээнбековго чейинки президенттер баш аткаминерлер төш болушуп, кыянаттык кылышкан, элдин ырыскысын кемирип жешип, өз элине чыкканчылык кылып жүргөндөрү колу коюлган документтер, фактылар менен далилденди. Натыйжада жогорку кеңештин жалпы жыйынына алып чыгышты. Кыска убакытта алгачкы отчетун беришти. Чынын айтыш керек, бомба жарылгандай эле болду. Жогорку кеңештин бийик трибунасынан мен дагы комиссиянын мүчөсүмүн деп алгачкы сөздү алып сүйлөгөн депутат Рыскелди Момбековдун баяндама сөзүндө Кумтөр маселесин эмес, Акылбек Жапаровдун өздүк ишин карап жаткансып, аны жамандап, акырында Кумтөрдү улутташтырыш керек деп түшүп кетти. Ал ортодо алып барып жаткан модератор дагы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бир ооз сөз айтып койгонго жарабады. Болбосо, урматтуу депутат, бул жерде Акылбек Жапаровдун ишин талкуулап аткан жерибиз жок. Кумтөр маселесин карап жатабыз деп айтышы керек эле. Акылбек Жапаровду канчалык жамандабайлы, моюнга алчудагы жагдайлар бар. Ал мамлекетте бирден бир биримдүү, кесипкөй, дасыккан экономист экенин ким танат? Мына ушул Акылбек Жапаров, Динара Кутманова баштаган комиссия Кумтөрдү иликтеп-жиликтеп 4 миллиардтан ашуун доого жыгып, бүгүнкү күндө убактылуу болсо дагы өзүбүз иштетип жатканыбыз. Бул биздин алгачкы утушубуз эмне? Мамлекеттик комиссиянын башында Акылбек Жапаров туруп, Кумтөркенин кыргыз элинин жыргалчылыгына иштетем деп атып, көп душман күткөнүнө карабай, барына кайыл болуп, Кумтөр аферасына аралашкан президенттерден баштап, аткаминерлерге чейин коррупцияга аралашып, элге чыккынчылык кылгандарын ачык алып чыкты го. Кээ бир Кумтөрдө акциясы бар, коррупцияга аралашкандар, алардын жакындары жана туугандары Акылбек Жапаровду төө бастыга алышып, элге жек көргөзүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Ал чын-чынында Акылбек Жапаров болбогондо Кумтөр маселесин мынчалык деңгээлде эч ким алып чыга албайт болчу. Ошондуктан Кудайдын ушунусуна дагы шүгүрчүлүк кылып туралы 2012-жылы Садыр Жапаровдун комиссиясы далилдүү фактылар жана маалыматтар менен текшерип келген жыйынтык отчетун кабыл албоонун аракетин кылып, андан кийин биз кыйратабыз деп Алмазбек Атамбаев көшөгөнүн артында туруп, Темир Сариев башында болуп, Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия түзүшүп, жеринде текшерип жазып келген отчетторунун мааниси жок, аягына чыкпай орто жолдо калдык го. Көрсөт Центранын жетекчилери менен биригип алып, Алмазбек Атамбаев ошол кездеги спикер Асылбек Жээнбеков болуп, коррупцияга аралашкандары эми билинип отурбайбы? Урматтуу кыргыз элим, президентибиз Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, Теңиз Бөлтүрөк жана Динара Кутмановалар Кумтөрдү 3-4 вариант менен жет өлчөп, бир кесип иштеп коюшту. Демек, Кумтөркени кыргыз элинин келечегинде иштерине аз убакыт калды. Болгону биз бөйрөктөн шыйрак чыгарбай, бузукуларга ишенбей, президентибизди жана анын тегерегиндеги иш билги мыктыларды колдоп туралы. Болуш Султанов, Азия Ньюс гезити. Булак Уа Кейжи. Ташиев. Тажикстан такталбаган аймакка кирип, өздөштүрүүгө аракет кылып жатат. Мындай пикирин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Чоңалай районунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында такталбаган аймакка тажиктердин киргени келишимди бузат. Мына, биз пост койгон жерден бери жагы такталган, алардын дагы постунан нары жагы такталган, бирок ортосу такталы элек аймак болуп саналат. Тажикстан акыркы кездерде такталбаган аймакка кирип, өздөштүрүүгө аракет кылып жатат, деди Ташиев. Булак медиа центр Кейжи.